Саламатсыздарбы урматтуу Кактус KG баракчасынын катталуучулары. Бүгүн түз эфирде мен Наргиза Кожобекова жана бизде конокто Нургазы Мышеев, Меники атамекендик кийим брендинин директору, масс-маркет дүкөндөрүнүн директору. Биздин бүгүнкү темабыз Кыргызстанда бизнес баштоо үчүн кандай эмнелер керек, кандай кыйынчылыктарга туш болот жана жаш ишкерлерге, жаңыдан иш баштап аткандарга менимче бул аябай пайдалуу маалымат алышса болот. Саламатсызбы Нургазы? Бизге конокко келип бергениңизге, убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Биринчи эле суроо, меники аты дагы башкача экен, кыргыз тилине жагымдуу, дароо эсте калаарлык. Ушул бренд кантип түптөлүп калган, аталышы кандайча келип калган, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Меники бренди Текстиль Транс компаниясына таандык. Бул компаниянын негиздөөчүсү Абдраев Алмаз Кошоевич ушундай бренд ачуу идеясынын ээси десек болот. Ошол киши ачалы Кыргызстанда өзүбүздүн элибизге жеткиликтүү баада, сапаттуу, экологиялык жактан таза кийимдерибизди жеткирели деген идея менен башталган. Бул 2 жыл мурун пайда болгон идея болчу. Ошондон баштап биз команданы набирать этип, адамдарды, тиешелүү адистерди менен чогуу бир команда курап баштаганбыз. Ушул жылдын апрель айында ачтык. Азыр Кыргызстанда биринчи атамекендик ушундай масс-маркет магазин иштеп жатат. Меники деген атты да тандоо негизи оңой болгон жок. Бир атты ойлоп табыш негизи кыйын экен. Биз эң оңой жагы ушул иш болот деп ойлогонбуз. Тескерисинче кыйын жагы ушул болду. Көп талаш тартыштар болду. Ошол биздин баягы кураган азыркы жаш дизайнерлерибиз, конструкторлорубуз, маркетологторубуз баарыбыз чогуу туруп, анын акыры ушул атка токтодук. Ушундай таланттуу адамдар бар бир группа бар экен. Ошол жерге дагы биз идея сурадык. Ошол жактан бирөө идея сунуштады. Ушундай болсо. Силер ушул брендтин аталышын коюп атканда негизги талаптарыңар кандай болчу? Мисалы үчүн сөзсүз кыргыз тилиндеги сөз болсун, же болбосо чет элдиктер кыйналбай айтсын. Вот ошол биринчиден кыргыз тилинде болсун, ошол эле учурда чет элдиктерге мындай оңой болсун. Анан биз эми бул бренд менен буюрса дүйнөгө тарайлы деген ниетибиз бар. Ошондо эч жерде мындай кыйынчылыксыз оңой болсун. Анан башка тилде бул балким бир жаман нерсени билдирип калбасын деп да изилдеп көрдүк. Ушундай талаптар ушундай болду да. Кайсы тилде эмнени билдирет экен? Билдирген маанилери барбы? Кытай тилинде же Италия тилинде? Тилдеш эмелерибизде мындай түрк тилдүү мамлекеттерде гана ушу биздикиндей эле маанилүү экен. Бир аз тамгалар өзгөрбөсө, башка тилдерде мындай ат деле жок экен. Мындай кыска, мындай укулуктуу, ошол эле учурда кыргызча, анан чет элдиктерге дагы мындай оңой боло турган деп талап койгонбуз. Анан ушундай сунуш болду, ушул сунуш көбүнө жакты. Анан акыры ушул токтолдук. Буга чейин кандай варианттар сунушталган эле? Бул бир жыл, 1,5 жыл болуп кетти. Мындай эл аралык бир названияларды, мисалы, эсимден чыгып кетиптир. Эл аралык англис тилинде варианттар болду. Анан биз ошо ойлонуп туруп, биз өзүбүздүн ат болсун деген эмеге токтодук да. Демек силер жакында эле ачылыптырсыңар, ушул жылдын апрель айында. Магазиндин өзүн апрель айында ачтык. Негизи ушул брендти ачкан Текстиль Транс компаниясы тарыхы бай. 2008 жылдан бери иштеп келе жатабыз. Биз пахтаны иштетүүдө, терең иштетүүдөгү бардык циклды, кластердик циклды проектин ишке ашырган жалгыз компания болуп эсептелинебиз. Башкача айтканда, талаадан пахтаны эгип,
даяр продукцияга жеткизгенге чейинки баардык ишканаларыбыз бар. Бул деген ошол баардык баскычтардын баардыгы Кыргызстанда ишке ашат. Кыргызстанда биздин компаниянын ичинде ишке ашты. Башкача айтканда биз пахтаны өзүбүз эгип атабыз. Аны чогултуп, андан жипти өзүбүз жасап атабыз, өзүбүздүн фабрикабызда. Токмокто ал фабрикабыз. Пахтаны кайсыл жакка эгесиңер? Пахтаны биз Чүй областына эгип баштадык бул жылдан баштап. Буга чейин түштүктө эгилчү. Советтер Союзу убагында Чүй областында эксперимент болгон экен, бирок токтоп калган экен. Биз ийгиликтүү экспериментти жүргүзгөндөн кийин Чүй областына эгип баштадык. Андан жипти жасаган фабрикабыз Токмокто. Ал жиптен кездеме жасаган фабрикабыз дагы ошол жип жасаган фабрикабыздын маңдайында отдельный бир зданияда. Кездемени да өзүбүз жасап атабыз. Кездемени алып келип, Бишкекке алып келип, тигүү фабрикабыз бар. Ал жерде өзүбүз кыркып, тигип, даяр продукция кылып чыгарып атабыз. Башкача айтканда, мисалы мен кийип турган кийимдердин пахтасы дагы Кыргызстанда өскөн. Демек бул 100% ата мекендик өндүрүш экен. Топчу, сыдырма дегендердин баардыгы. Жок, эми фурнитура биздин Кыргызстанда өндүрүлбөйт. Биз фурнитураларды көбүн эсе Турциядан алдык. Сапаттуу болсун деп. Тилекке каршы Кыргызстанда фурнитураларды өндүргөн өндүрүүчүлөр жок, ошон үчүн биз алып келебиз сырттан. Бирок негизги материал болгон продукциянын негизги материалы болгон полотнолор өзүбүздө жасалат. Силер ошондо кийимди кимдерге тигесиңер? Кимдер барып силерден кийим ала алышат? Балким жаштар, балким үй бүлөлүү адамдар же кичинекей балдарына кийим алып берем дегендерби? Биз толук форматтагы магазинди ачалы деген максатыбыз болчу, ошондой кылып ачтык. Башка айтканда, бир үй бүлөнүн баардык мүчөсү барып, жаңы төрөлгөн баладан баштап баардык жашка чейинки адамдар барып өзүнө мындай азыркы үлгүдөгү жакшы, жарашыктуу, экологиялык жактан таза, сапаты жакшы, баасы да жеткиликтүү болгон продукцияларды сатып алат. Бул баягы футболкадан баштап, шымдар, байпак дагы өзүбүз өндүрөбүз, байпактар да алса болот, үстүңкү кийимдер, бут кийимдер. Бут кийимдерди биз өзүбүз өндүрбөйбүз, биз Турциядан буйрутма менен алып келебиз. Өзүбүздүн маркабызды коюп, сапаты жакшылардан да алып келебиз. Моделин, дизайнын силер Дизайн өзүбүз тандайбыз, биздин дизайнерлер өзүлөрү тандашат. Түстөрүн, дизайндарын аны ошол буйрутма менен жасатып алып келип сатып атабыз. Сумка дагы, аялдардын сумкасы дагы бар. Аны дагы ошол Турциядан жасатып алып келип атабыз. Анан джинсын дагы ушул 3 нерсени Турциядан алып келип атабыз. Калгандары бүт өзүбүз жасап, өзүбүз тигип эме алган продукциялар. Башка айтканда, бизге биздин продукциялар негизи мындай базовый минимализм тармагындагы продукциялар. Көп баягындай түркүн түстүү, мындай өзгөчө бир немелерден биз алыспыз азырынча. Көбүнчө биздин менталитетке жакын болгон бул базалык бир түстөгү немелер, минимализм менен жасалган кийим-кечелер аябай жакшы кабыл алышты. Биздин эл азырынча Бишкекте бир эле магазинибиз бар, Бишкек паркта. Ошол дүйнөлүк, мисалы, Waikiki брендинин магазининин маңдайында болуп калат. Ошол жерде келип алып кийсе болот. Азырынча биз жалаң гана жакшы отзывдарды угуп атабыз. Азыркы учурда күзгү коллекцияга даярданып, мындай уже күзгү коллекциядан акырындан киргизейин деп калдык. Биз үчүн аябай чоң мындай бул эме болду, опыт болду. Биз кандай биздин элдин акыркы потребителдин, конечный потребителдин эмнени каалайт, кандай вкустары бар, өзгөчө биздин менталитетке эмне жакын. Ушуларды өз алдынча иштеп чыгып, ошондой биздин элдин табитине туш келген кийимдерди сунуштоого бизде толук мүмкүнчүлүк бар.
азыркы мына күзгү жайкы коллекцияны жыйынтыктап анализдеп, албетте кээ бир минустарыбыз дагы болду. Ошолорду эске алып, азыр биз күзгү коллекцияга даярдандык. Буюрса, мындай ар коллекцияга кирген сайын биз жакшыртып турабыз. Мисалы үчүн сиздин дүкөнүңүзгө барган бир чоң киши дейли, чоң кыз, чоң жигит барып канча сомго толугу менен кийим алат? Бут кийиминен баштап үстүңкү кийимине чейин. Азыркы болуп жаткан скидкаларды эске алсак, бир даана буюм алсаң 30%, 2 даана алсаң 40, 3 даана алсаң 50% бардыгына скидка. Орточо эсеп менен бут кийим, шым, үстүгө бир футболка же көйнөктү эске алсак, бир 4,5 миң, 5 миңге, 5 миң, 6 миң ушундай эмеде бир сыйра кийинет. Бир сыйра кийинип чыгып кетсе болот. Бул ошол биздин Соода борбордо, Бишкек парк Соода борборунда сатып аткан башка дүйнөлүк брендтерге салыштырганда өтө жакшы баа. Биз анан башында эме деген дагы ойлорду уктук. Эми бул Кыргызстандыкы да мындан да арзан болуш керек деп. Базарда арзан го депчи. Анан базарда өндүрүлгөн өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн буюмдарга караганда сапаты аябай жакшы каралган. Бул жерде сапаты жакшы. Ошол эле учурда кошумча чыгымдар көп. Мисалы, ошол эле чоң квадратуранын арендасы Соода борборунда. Ошолордун баардыгы баага таасир этет. Ошон үчүн мисалы базарга караганда бир аз жогору болушу мүмкүн. Бирок ошол башка коңшу дүйнөлүк брендтердин бааларына салыштырганда биздики аябай эле ыңгайлуу. Түшүндүм. Силердин Меники брендинин башка фирмалардан, башка кийим кечектен артыкчылыгы эмнеде, айырмасы эмнеде? Эң негизги айырмасы ошол биз бардык сырьевой база өзүбүздөн болгондугу. Башкача айтканда биз негизги сырье болгон материалдарды, полотнолорду өзүбүз өндүрөбүз. Эң негизги өзгөчөлүк ошол. Кийинки өзгөчөлүк ошол мен айткандай биздин элге жага турган коллекцияны тандоо. Ошондой коллекция түзүү, ошол да биздин өзгөчөлүгүбүз. Анткени ошол коллекцияны түзүп жаткан бардык адистер биздин жергиликтүү адистер. Биз ошондой адистерди издеп табыш аябай кыйын болду. Бирок ошентсе дагы таап, аларды кошумча окууга жөнөтүп Турцияга, андан кийин анан эме кылдык. Демек, силердин дизайнерлер элдин табитин ичтен билген адамдар экен. Ошентсек болот. Мисалы үчүн сиз айтып жатасыз, пахта дагы Кыргызстанда өндүрүлөт. Демек, кийимдер экологиялык жактан таза пахтадан өндүрүлгөн кийим кечек. Мисалы үчүн мен аял киши катары, бала чакасы бар аял киши катары бул кийимдерди кайра жууганда маселе көйгөй жаралбайбы? Балким чоюлуп кетет же отуруп калат, кирип кетет. Сөзсүз түрдө бизде ошол экспериментальный цех дегенде чоң көп сандагы адамдар иштейт. Ар бири өзүнүн эмеси бар. Ошол бизде материалдар өзүбүз жасагандыктан анын биз составын, ширинасын, плотностун баарын өзүбүз регулировка жасай алабыз. Башкача айтканда ошол эксперимент жүрөт. Ал бир канча стиркалардан кийин замерлер болот. Өндүрүштө атайын өзүнүн технологиясы бар. Ошол технологиялардын баары сакталып, анан жасалат. Допустимый нормалар бар, канчага усатка бериш керек. Ошол допустимый норманын ичинде болуп атабы, же андан да көбүрөөк усатка берип кеттиби, жуугандан кийин келип кеттиби, же өңү өчүп кеттиби. Ошолордун баарын эске алып туруп, бизде анан даярдалат. Бизде биз колдонгон краскалар дагы азыркы дүйнөдө колдонулуп жаткан акыркы боектордун бири. Башкача айтканда ал денеге зыяны тийбейт, аллергиялык жактан эмелери бар адамдарга зыянын тийгиздирбейт, аллергия. Терisi сезимталдар демек ушул кийимдерди кие алышат. Анан боегу да чыкпайт. Ошол бардык испытаниядан кийин анан массовый производствого чыгарабыз. Ошондо кир жууган машинкага жууса болобу? Сөзсүз. Кадимки эле кир жууган машинеге жууп,
мисалы мен деле жууп кийген болгону немеси бар, атайын мындай инструкциясы 30 градуста жуу же 40 градуста жуу, ошону сактаса эле өзүнүн жайында болуп калат. Түшүнүктү. Бул брендти жасап, негиздеп жаткан учурда силер кандай кыйынчылыктарга туш болдуңар? Эң чоң кыйынчылык дароо эсиме келген бул ушул кадр маселеси экен. Кыргызстанда мындай ушундай бир брендти түзө ала турган адистер өтө аз экен. Ошол эле дизайнерлер, конструкторлор, дизайнерлердин арасында да бөлүнүшөт экен алар өздөрү. Ошондой адистер аз экен. Биз ошентсе дагы бир эле эң чоң главный конструкторду биз Белоруссиядан алып келдик. Калгандары бүт өзүбүздүн жергиликтүү өзүбүздүн мекендештер, жаш таланттуу кыздар. Аларды ошол чет элден келген конструктордун жанына коюп берип, аларды окутуп, мындай опытын передавать этип атат, ал дагы өткөзүп берип атат. Ошол эле учурда өздөрү дагы мындай үйрөнүп эме кылып атышат. Дизайнерлер өзүбүздүкү, биз таланттуу кыздарды таптык, жаш. Ошолордун баары менен ушул адистерди издеп атканда, адистерди табышта аябай кыйналдык. Анан көбү чет элден алып келсек го деген ойлордо жүрүп атты. Эми алар чет элден келгенде алардын айлык маянасы аябай жогору. Тем более ошондой дизайнерлер алар жөндөн жөн келе бербейт. Анан ошентсе дагы биз орток бир жолду таптык. Бул жерден таланттууларды тандап алып, анан Турцияга алып барып окутуп, даярдап, анан алып келип, анан иштешти. Бирок эң чоң плюсу мындай аябай чоң энтузиазм менен, аябай чоң изденүү менен, бүткүл өзүнүн энергиясын жумушка жумшоо менен иштешти. Ошонун натыйжасында анан ушундай бренд курулду да. Демек, башка бизнесмендерге да кеңеш берип, эгер биздин эле балдарды окутсаңыз, утулбайсыз, жаңылбайсыз деп кеңеш бере алат экенсиз. Сөзсүз. Себеби ар бир патриоттук сезим биздин ар бир жаранда бар экен деп ойлойм. Ошол сезим менен биздикилер дагы келгиле өзүбүздүкүн түзөлү деген идея бул аябай чоң мотивация берет экен биздин ошол мекендештерге. Ошол биздин кызматкерлер ошондой сезим менен, ошондой ой менен катуу аракет кылып, анан ушундай натыйжага жетишти да. Кадр маселеси чоң көйгөй жаратты дедиңиз. Андан тышкары дагы кандай маселелер болду? Сөзсүз түрдө бул финансы маселеси болуш керек. Бул ушундай бир магазинди ачууда дароо эле кайра акча кайтып келе турган проект эмес. Долгосрочный проект. Бул жерде биз бул брендтин өндүрүштүк базасын түзүп жатканда дагы эл аралык стандарттарды эске алып туруп түздүк. Ошол эле эң жөнөкөй отурган столунан баштап полу зерттеп коет, ошондой столдор, машинкалар, автомат машинкалар, аябай жакшы машинкалар. Ошол эле мындай майда чүйдө болуп көрүнгөн тележкалар, ошонун баарын биз эл аралык стандартка жараша түздүк. Өндүрүш базасы ошондой түзүлдү. Анан ал жерде туура поток производствосундагы организовать этиш керек. Бир жактан продукция келип, даяр болуп тигилип, агылып чыгып кетиш керек. Ошондой баарын эске алып туруп жасадык. Ушул нерселерди түзүүгө дагы чоң каражат керек. Анан ошол коллекцияларды жасап атканда бир эле түр моделдин бир канча түстөрү болот. Бир канча размерлери болот. Ошого жараша ошончо полотно, ошончо материалдарды даярдап алып келиш керек. Ошондо бир магазинге келгенде, бир магазинде толтура турган ассортимент аябай көп ассортимент. Ошончолук размер, ошончолук түстөрдү эске алганда товарно-материальный запасты дагы аябай көп камдаш керек. Андан башка ошол магазинди ачып аткандагы ремонт, сатуу немелери, оборудованиялары, ошол жерде ичине колдонулган
нерселер ушунун баарын эске алганда иштеп жаткан кызматкерлердин айлык акысы ушунун баарын эске алганда чоң каражатты талап кылат. Негизги дагы бир кандай десем эми шарт ушул каражатты дагы жакшыраак каражат менен башташ керек. Түшүнүктүү. Сиз мына апрель айында эле ачылдык деп атасыз. Бишкекте бар экен азыр дүкөнүңөр. Келечекте чет өлкөгө чыгуудагы пландарыңар барбы? Сөзсүз биздин негизги максатыбыз ошол. Азыр Кыргызстандын ичинде чоң шаарларды ачып, бир сыйра өзүбүздү мындай тарбиялап дегенде ошого көнүп даяр болгонубузда андан кийинки максатыбыз жакынкы кошуна таможенный союздагы кошунабыз Казакстанга өнөктөшүбүз, Казакстанга ачуу ниетибиз бар. Андан ары Россияга, анан буюрса азыркы тапта Европа өлкөлөрүнө киргенге даярданып сертификаттарды алып жатабыз, тиешелүү Экотекс Fairtrade деген. Ошол сертификаттарды алсак, Кудайым буйруса, биз дагы H&M, Zara ошогон брендтер, дүйнөлүк брендтердей эле ошо Европа өлкөлөрүнө кирип, өзүбүздүн магазинибизди ачып, ошол жерден кыргыз продукцияларын саталы деген ниетибиз бар. Ушул мындайча айтканда дүйнөгө таркасын деген мындай планыбыз бар да. Жакшы пландарыңыз бар. Амбициозный планыбыз. Силердин пландарыңызга тилектешпиз. Андан кийин акыркы суроом. Сиз жаңыдан иш баштап аткан ишкерлерге, бизнесмендерге же болбосо кандайдыр бир кесипти аркалап адис болом деген жаш балдар кыздарга кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Сизге ушул суроо менен кайрылган адамдар көп эле болсо керек. Кандай кесипти тандайм, эмне менен алектенем, Кыргызстанда кайсы ишке, кайсы багытты тандасам жумушсуз калбайм? Сөзсүз бизде ушул тармакта, биздин тармакта иштеген ишкерлер менен деле биз тыгыз байланыштабыз. Алар биздин ушундай магазин ачканыбызды көрүп, мындай кызыгып сурашат, кандай болду, эмне болду, биз дайыма бөлүшөбүз, айтып беребиз. Ошол кеңешим эми идеяны туура тандаш керек экен. Идеяны тандап, анан туура тандагандан кийин ошого жараша адистерди чогултуш керек экен. Ал адистерди окутуп үйрөткөнгө дагы даяр болуш керек экен. Чет мамлекетте болсо дагы аларды окутуп алып келгенден кийин ошондой тиешелүү бир шарт түзүп берип, бул каражат жагынан болсун, өндүрүш базасы болсун, баардык жагынан шарт түзүп берип, андан кийин аракет кылса, анан ушундай бир жыйынтык чыгат деп ойлойм. Мен азыр билишимче дагы ата мекендик бизге окшош брендтерди ачалы деген ниети барлар дагы бар бизде. Алар дагы балким жакын арада ачып калаттыр. Жакшы. Сизге бүгүн бизге конокко келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Убакыт бөлгөнүңүзгө. Урматтуу биздин барактанын катталуучулары, бүгүн бизде эфирде Нургазы Мышиев болду. Меники деп аталган Кыргызстандагы эң алгачкы ата мекендик масс-маркет брендинин директору. Бизди көргөнүңөр үчүн чоң рахмат. Сак саламатта туруңуздар.